Assalamu alaikum. Урматтуу мекендештер, урматтуу бек туугандар. Мына бүгүнкү күндө канчалаган эл ынтымагы менен иштер жүрүп келет. Бирок ошентсе дагы жакшы менен жаман эр шаркага ээрчишип жүрөт деп айтат экен. Бирок ошентсе дагы мына бүгүнкү күндө адам өмүрлөр өтүп зымырып куштай кетип жатат. Бирок канчалаган адамдар дүйнөгө таристеде төрөлүп, канчалаган мекендештер, аталар, мекендештер, замандаштар дүйнөдөн өтүп жатат. Алардын катарында биз да толуктайбыз. Кайсыл бир күнү. Бирок Кудайым кечирин айтсын. Бирок бул ажал айттырбай келет, күттүрбөй келет деген. Бүгүнкү күндө ушул алыскы Кореяда, алыскы Россияда, башка жактарда мигрант болуп иштеп жүргөн мекендештер ал жакта иштеп, эмгектенип жүрүп, өз мекенине кыймылдап кеткендене кыймылсыз келип, груз дивести болуп мекенге кайтарылып жаткан учурлар өкүндүрөт. Ошон үчүн урматтуу бир туугандар, мындай учурларда кайдыгер карабайлы. Кыргыз кыйналгандыгынан, ошентип жыргагандыгынан чет жакта иштеп жүргөн жок. Мигрант болуп, бөтөн эл, бөтөн жерде жүрүп аткандыгы бул аргасыздын иши болуп турат. Мен бул жерден айтайын дегеним, мындай учурда келиңиздер, ушул бүгүнкү күндө алыскы Кореяда иштеген Караев Алтынбек Жоробаевич деген мекендешибиз 1977 жылы туулган, Ош шаарында төрөлгөн. Ушул бир тууганыбыз бүгүнкү күндө өтө аянычтуу тагдыр. Бул мекендешибиз да билген жок. Ошондуктан бул үй бүлөсү дагы ошол жактан сөөгүн алдыра албай, кыйналып турган учур экен. Ошон үчүн менин колумдан келгени мына ушул элди чакырык кылып коюу колумдан келет экен. Кичине салым кошуш колумдан келет экен. Келгилиңиздер, ар бирибиз ушинтип салым кошсок, бул мекендешибиздин дагы ушул бөтөн эл, бөтөн жерде сөөгү калып калбасын. Ушул өз мекенинен топурак буйрусун десек, анда салым кошойлу. Мен чакырык кылам баарыңыздарды. Кайдыгер карабай, кол сунайлы. Бир боордош, бир туугандар.